Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Арча Бешик конушуна келдик. Бул жерге деген биз 10 апрелде Какен байкебизге ушундай болгон чакан, бирок абдан сонун болгон. Эгерде сиз дача курам десеңиз, эгерде болсо же участкаңыз тар болсо, ошол жерге чакан үй курам десеңиз, ошол сиздин планыңызга туп-туура келген үй. Өзү 2 кабаттан турат, бирок 100 эле чарчы метрди түзөт. Ичинде мындай оптималдуу бүт нерсе ылайыкташылган да. Азыр сиздерге ошол жөнүндө кененирээк обзор тартып беребиз да. Эми мынакей биз азыр үйдүн өзүнүн негизги бетине келдик. Бул жерден фундаментти көрсөңүздөр болот. Баса белгилеп кетчү нерсе, биз Какен байке менен үйдүн сметасын макулдашып атканда жерге 60 сантиметр кирет нолуна. Нолдон чыкканын болсо 80 сантиметр бийиктикте болот деп макулдашканбыз да. Эгерде сиз 80 сантиметр кылсаңыз болот, 1 метр бийиктетсеңиз болот, же болбосо 60 сантиметр жерден чыксын деп биз менен макулдашсаңыз болот. Себеби дегенде ошого жараша сумма аныкталат да. Ал эми мына үйдүн бетин дагы биз Какен байкебизге Технониколь компаниясынын Хауберг деген материалынан жасап бергенбиз. Себеп дегенде бул Хауберг материалдын баасы 1 квадратный метрине 1,5 миң сомго жетпеген акчаны түзөт да. Сиз кааласаңыз, мен жок, Хаубергдин мага бул материал жаккан жок, мен декоративный штукатурка кылам десеңиз, биз сизге декоративный штукатурка кылып бере алабыз. Же болбосо сиз, мен декоративный штукатурка эмес, мага сары таш кылып бер, жидкий травертин кылып бер десеңиз, анын баарын тең биз кылып бере беребиз да. Себеби дегенде анын баары тең суммага түздөн түз таасир этет. Бүгүн баса белгилеп кетчү нерсе 19 май, мынакей көрдүңүздөр, курулуш бүтөйүн деп калды. Могул жерде арткан тактайлар турат, могул жерде арткан мусор турат. Бул жерде болсо арткан сип панель турат да. Кудай буйрса, бир 3-4 күндүн ичинде биз объектини кардарыбызга толук кандуу тапшырып беребиз деп турабыз. Эми үй жөнүндө өзүнүн планировкасы жөнүндө айтып бере берейин. Үй туурасынан болсо, мен силерге мында округлять этип айтып бере берем. 6-300 түзөт, 6,5 деп койсоңуз болот, так 6-300 да. Ал эми үйдүн узундугу болсо 8 метр десеңиз болот, 7-800 түзөт да. Мынакей биз азыр крыльцого көтөрүлдүк. Ушул жер чакан крыльцосу, вагонка менен обшивация этилген. Мынакей көрдүңүздөр, крыльцосу светти коюлган. Кудай буйрса, могул жерге бронированный темир эшиги коюлат да. Андан кийин болсо биз үйдүн өзүнө кирдик. Мынакей ушул жерде абдан чакан прихожкасы бар. Прихожкада мынакей өзүнчө атайын немелер турат, автоматтар турат да. Электромонтаж өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, намага тартылган. Анан буга чейин болсо бүт гипсокартон менен обшивать эттик. Потолоктор болсо бүт гофра менен кеткен. Биз эми үйдүн негизги коридоруна кирдик. Коридоруна кирсек, ушул коридордон биз экинчи этажга көтөрүлүп кетсек болот, же болбосо ногул эң чоң бул үйдөгү бөлмөгө кирсек болот. Бул бөлмө болсо бир эле учурда кухнянын, бир эле учурда залдын милдетин аткарат. Мынакей толугу менен гипсокартон менен чапталган. Электромонтаж, мынакей мен ушул жерден көрсөтүп кетейин. Электромонтаж монтип неменин ичинде калып калат. Бизден көп сурашат электромонтаж боюнча. Мынакей электромонтаждын артында металлический пластина турат, эки жак бетинде гипсокартон турат. Анан ушул жерге болсо ротбанд менен бул мындайча айтканда шыбалат дагы, могул көмүлөт. Муну менен экөө бири тең болуп калат бетичи. Электромонтаж сиздики наружный, артында металлический пластина бар. Бирок ошол эле учурда сиздин дубалыңыздан чыгып көрүнүп турбайт. Мынакей дубалдын бийиктигин кардарыбыздын чечими боюнча 2,80 болчу чырнобою. Биз болсо 10 сантиметр азы пенополистирол бетон буйдук дагы азыркы учурда ровно 2,70 бийиктикти түзөт да. Анан эми бул жерге натяжной тартылат. Бирок кардарыбыздын чечими боюнча бүгүн эле офиске келип мен потолокто гипсокартон кылам деди. Потолок тартылгандан кийин 2,60 бийиктикти түзүп калат. Бул үй өзү өтө чакан, 100 эле чарчы метр, бирок сан узулу кенен. Мынакей бул жерге кирсек, абдан кенен сан узулу бар. Көрсөңүздөр болот. Канчалык сиздин сан узулуңуз кенен болсо, эртеңки күнүмдүк колдонууңузга абдан жакшы болот. Бул үйдүн проектсин кааласаңыз дачага, кааласаңыз гүлгө, коттедж кылып салам десеңиз абдан сонун да. Жана ошондой эле биз биринчи этажда көрдүк. Азыр экинчи этажды көрсөтүп беребиз. Мынакей биз азыр экинчи этаждын негизги коридоруна көтөрүлдүк. Бул коридор кенен. Жана ушул жерде 2 уктоочу бөлмө бар да. Мынакей биз азыр биринчисине келели. Бисмилла деп биринчисине кирсек. Мынакей биздин өзүбүздүн жумуштардан болсо гипсокартонну полностью чаптап бүткөнбүз. Бул уже шпаклевкасын тартып кардарга тапшырып бермей элек. Бирок бүгүн кардарыбыз өзү суранып калды, кайра потологуна гипсокартон кылып салла деп. Ошол себептен дагы бир 5 күн созулчудай болуп турат. А так биз ушул 10 майда баштап
ушул 10 апрелде баштап 20 май менен кардарга тапшырып беребиз деп пландап жатканбыз да. Бир 2 күндүк эле жумуш калганда ошол себептен жумуш токтоп калды. Мынакей биз азыр экинчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Көрсөңүздөр болот, абдан сонун болгон экинчи бөлмөсү, уктоочу бөлмөсү. Эки уктоочу бөлмө бар. Биринчи этажда абдан кенен санузел бар. Жана ошондой эле кухня зал совмещенный чоң бир бөлмө бар. Баардыгы биригип үй 6,5 8 чарчы метрде түзөт дагы, 2 кабаттан турат. Эгерде сиз видеону ушул деңгээлге чейин көргөн болсоңуз, сизге чындыгында курулуш канча сомго бүткөнүн, кандай бүткөнү кызык, ошол жөнүндө маалымат берип кетели. Бая үйдүн баасы 100 чарчы метр, 2 кабатты түзөт, 90% под евро ремонт деңгээлге чейин биз 2,5 миллион сомго кардарыбыз менен договор түзгөнбүз. 2,5 миллион сомго эмне кирет? Ошол фундамент материал работасы менен кирет. Биринчи этаждын дубалдын бийиктиги проектisi боюнча 2,80, экинчи этаждыкы болсо 2,5 түзөт. Ал эми крышасы болсо профлист менен жабылган, витровой карниздери полностью водостоктору ошол суммага кирген, фасады Технониколь компаниясынын Хаубери кирген, терезелери ак терезелер коюлган, бронированный эшик коюлган, үйдүн ичинде болсо электромонтаж жана сантехнический системасы, ошондой эле вентиляционный системасы, лестницанын темир каркасы, полдун чашкасы утеплениясы менен жана ошондой эле дубалдын бетине, ички бетине толугу менен гипсокартон чапталып, ошонун үстүнөн биринчи слой шпаклевка тартылат да. Ушул нерсенин баардыгы 2,5 миллион сомдун тегерегинде материал, работа, доставкасы, биздин услугабыз, мамлекеттин налогу баардыгы ошого кирген. Азыркы учурда кардарыбыз болсо потолокко дагы гипсокартон коштуртту. Потолоктун гипсокартонунун суммасы дагы кичине суммага кошулат, ушул 2,5 миллион сомдун үстүнө. Аны болсо биз объекти бүткөндөн кийин актылашкандан кийин суммасын бир такташып коебуз. Эгерде сиз дагы 100 чарчы метрлик чакан участкаңызга бирок заманбап, жылуу, жер титиреге бекем үй салдырам десеңиз, Какен байкенин үйүн мындайча айтканда карап, байкап, көрүп көрсөңүз болот. Бул жерге деген биз 10 апрелде баштаганбыз. Бүгүн 19 май. Кудай буйрса бир 4-5 күн калды объектибиздин бүтөрүнө. Мындайча айтканда шпаклевкасы эле калды да. Азыр шпаклевкасын тартса эле Кудай буйрса объектибизди тапшырып беребиз. Бирок бул жерде салынып аткан үй өзү чакан болсо дагы өтө маанилүү үй, өтө силерге да керектүү үй. Себеби дегенде бул үйдү биз жөн эле биздин кардарга эмес, ал эми курулуштун баягы кандай десем аябай жакшы түшүнгөн, ошол биздин Кыргызстандагы бүт курулуш секторун контролдоп, жаңы курулуш технологияларын карап, эски технологияларын карап, үйлөр урап калбашын, бузулуп калбашын текшерген биздин мамлекеттик курулуш агенттигибиз бар. Ошол агенттигибизде биздин Какен Зарлыкович байкебиз госэкспертиза бөлмөсүндө эксперт болуп көп жыл иш алып барган. Байкебиз болсо курулуш боюнча реалдуу, азыркы учурда пенсияда, бирок советский школадан өткөн реалдуу эксперт. Ошол себептен байкебиздин школасынан өтүп атабыз азыркы учурда. Анан байкебиздин биздин курулуш боюнча өзүнүн профессионал эксперт катары ой пикирлерин да угуп ал дегенбиз. Эми Какен байке, атайын сиздин үйүңүзгө келип калдык, бүгүн обзор тарталы деп. Эми сиз өзүңүз курулуштан аябай жакшы түшүнүгүңүз бар экен да. Биздин практикада, Какен байке, мына реалдуу практикада менде Воронцовкага бир эжекеге үй салып берип атабыз байкеге. Азыр? Жок, былтыр беле, мурда жылы беле. Анан байкебиз Россияга кеткен. Анан эжекебиз айтат да, үйдү куруп атсак, ызы чуу кылып токтотуп курулушту.
эмне себептен десек, силер деген фундаментке таш салбай жатасыңар. Мага мурда баягы кургучулар айтты эле, таш салганда үй бекем болот дедиле. Жок, эжеке деп биз араңдан зорго түшүндүрө албай, байкеге чейин чыгып отуруп анан түшүндүргөнбүз да. Ошон үчүн биз көп учурда курулуштан кабары жок кишилерге үй салып беребиз. Ал эми Какен байкебиз жогоруда айткандай эксперт. Эми сиз ой пикириңизди айтып кетсиңизчи ушу биздин курулуш боюнча. Рахмат. Биз салып аткан үйүбүз фундаменттин баары тең железобетон заводдон келет. Жакшынакай куюлуп, фундаменттин баары эме корейский фундамент менен орчундуу глубинага куюлуп, фундаментибиз марка бетон менен өзүнүн прочность, баягы орусча айтканда прочность бир айдын ичинде набирать этип жакшынакай жетиштүү деп ойлойм. Аны лабораторный анализ алса дагы өзүнүн баягы прочностный показателин берет. Мен ага ишенем. Эми мен бул жерде айтарым, общестроительный жумуштары боюнча курулушта эң негизгиси биздин курулушта сейсмикада, сейсмический жактан биздики баягы эми 8-9 балга чейин чыдайт. Ушундай болуп салышка тырышышыбыз керек. Туура. В данное время азыр сөздүн ачыгы биз ошого баратабыз. Буйруса. Улам барган сайын мен байкап келатам, АДСКнын салгандары барган сайын жакшырып, элдин кубаттоосуна алынып атканы көрүнүп турат. Ошон үчүн мен дагы АДСКга кайрылганым ошол, Уларбектерге. Рахмат. Анан дагы бир эмеси, баягы тийиштүү жерлер бар, баягы оңдош керек аны дагы. Албетте. Ал эң биринчи бул сейсмикада район болгондон кийин биздин негизги милдетибиз жашоодо сейсмикада могу фундамент менен корпустун, анткени биздин стенабыздын баары тең сборный, баягы атайын заводской условияда жасалган панелдер, сип панелдер. Ошол сип панелди дагы фундаментке бекитиштин зарылчылыгы ал ошол сейсмиканын эң орчундуу маселеси. Ошого байланыштуу азыркы байлагандарга дагы күчтүүрөөк кылыш үчүн байланып аткан фундаментке. Ал фундамент биздин үстүндө сейсмиканын ролун аткарып аткан биздин бурустар. Негизи үйдү кармап аткан буруш. Ошол буруштардын баары тең фундаментке бекиткенде аны абдан жакшы бекитиш керек. Баягы фундаменттин глубинасына чейин бурут этип, анан же шайба эме менен бекитип, анкер менен жакшынакай бекитсек, 4 бурчунан. Бардык жеринен деле эмес, 4 бурча. Үйдүн 4 бурчунан бекитип, анан кийин ошол сип панелди ошол буруска кийгизип атпайсыңар. Ошону кийгизгенде дагы жакшылап тегерегин баарын тең бекитиш керек. И даже керек болсо уголок берип койсо да болот. Анткени ал ылдый жакта калат, полдун астында. Айланта ошол уголок менен 75 болобу, же болбосо 45-45тен дагы айлантып буруска тиги сип панелдин немесин бекитип кеткенде эң баягы мен ойлойм биздин сейсмический район болгондон кийин коопсуздук азаят да. Негизи азаят. И сейсмик жер термелүүлөр азыр жылдан жылга көбөйүп атат. Ошого карабастан биздин эчтеке болбойт деп ойлойм. Туура. Бул сиздин ой пикириңизге да мен кошумчалап кетейин. Усилияны унутпаңыздар. Ошону 2 этаж көбүнчө Уларбек 2 этаждан салып атасыңар, 3 этаж кетип атат. Ошол перекрытиянын тушуна келгенде дагы сип панелге бурусту чыштаганда ошол буруштарды биринчи этаждагы буруш менен дагы связьты калтырбаш керек. Вертикально. Туура. Эми 4 бурчунан берип койсоңор, анда вообще мен ойлойм 7-8 балга коркунуч жок. Буйруса. Мен ушул сиздин ой пикириңизге да бир кошумчалап кетейин. Маалымат берип кетейин, кошумча эмес, маалымат берип кетейин. Сиз жогоруда айткандай эле Кыргызстан бул өтө бизде сейсмика опасный зонадабыз. Официалдуу түрдө биздин институт сейсмология деген бар. Ошол институттун маалыматы боюнча Кыргызстанда 5000ге жакындай жер астындагы жер титирөөлөр жылына болуп турат экен да. Ал эми кайталанууда. Акыркы 100 жылда эле бизде 4кө жакын
чоң жер титирөө болгондо бул 10 балга чейин болгон жер титирөөлөр да. Ошол эле баягы Нур айылында болгон жер титирөө, ага чейин 78-жылы болгон жер титирөө, 91-жылы болгон жер титирөө, 1911-жылы болгон титирөө, 30-жылдарда бир чоң жер титирөө болгон экен. То есть имеется в виду биздин Кыргызстан өтө сейсмик опасный зонадабыз да. Ал эми бул СИП панель сиз айткандай сыяктуу бул негизги өзү каркасный, сборно каркасный технологиядагы бул жер титирөөгө бекем жакшы туруштук берет да. Анан Кудай буйрса, Да. сиз иштеген мамлекеттик курулуш агенттигине биз заявка подавать этип, азыркы учурда бул 2024 кылабыз деп жетишпей калганбыз, Хаким байке. Бирок Кудай буйрса, эгер жетишип калсак, ушул 2025-жылы жана натурный испытание кылып, стенд кылып, эки этаж үй кылып, жер титирөөгө текшертип, өткөзөбүз деп пландап, кыймылдап жүрөбүз да. Анан сиз баягы азыр жогоруда айтып кетпедиңизби? Баягы билген, көргөн советский школадан калган үйдү кантип куруш керек экен, кантип бекемдеш керек экен, биздин климатка кантип бекемдеш керек экен жер титирөөгө деген нерселерди айтпадыңызбы? Биз ушул 2024-жылы 8 ай переговор жүргүзүп, байкеси, мен американский СИП ассоциацияга да мүчө болуп, ADEX компаниясы ушул могу СНГ мамлекеттердин арасынан эң биринчи болуп кирдик биз. Жакшы болуп турат. Ал жерде болсо официалдуу түрдө 6000 курулуш компания бар экен. Только СИПтен кургандар. Бул ошол Американын компаниялары, Канаданын компаниялары, Япониянын компаниялары. Барыңыздар билгендей, Япония абдан жер титирөө көп болгон мамлекет. Японияда да СИПтен көп курушат, анан Канадада көп курушат да. Ал эми Канадада болсо кыш суук. Биздикинде кыш суук, Японияда биздикинде жер титирөө көп да. Ошон үчүн Канадада популярный суук болгон үчүн, ал эми Японияда болсо жер титирөө болгон үчүн да. Эми биз ошол СИП ассоциацияга мүчө болгонубуздун себеби, Хаким байке, биз дагы оңдоп түзөп, Америкада болгон жаңыланууларын жаңы алып, анан ушул сизге окшогон советский школанын, мындайча айтканда, школасын басып өткөн эксперт, курулушту түшүнгөн адамдардын ой пикирин эске алып, мен ал сиздин айткан нерселериңизди да эске алдым. Ошолордун баарын бириктирип туруп, буйрса биз жаңы бир, мындайча айтканда, бекемирээк эки школаны бириктирсек, менин оюмча жакшы бир бекем нерсе болот дегенден. Анан дагы сиз дагы баягы жана шамал боюнча да айтып аттыңыз эле, ошондо элдерге айтып кетсеңиз, менин оюмча сонун болот го дейм. Шамал дагы бизде азыркы могу эмелерге караганда жылдан жылга бизде шамал да катуу боло баштады. Шамал, мындай шамалдарды көрдүк го, тиги тамыры менен килейген теректерди омкоруп антип мынтип кетип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, негизги ошол сиздин Уларбек госэкспертизадан өткөнүңөр эң туура да. Ошол жактан өтүп, анан алар эми баягы ошол госэкспертизага кайрылганда алар дагы ушу вертикальный включенияларды, сейсмопоястардын баягы жакшыраак болушуна жардамда тиет, и силерге дагы жакшы болот да. Ушул сиздин сөзүңүзгө аралжы. Биз СИП панелдерди Кыргызстандан жер титирөөгө стендке куруп, натурный испытание кыла элекпиз. Бирок баса белгилеп кетчү нерсе, биз өзүбүздүн стандарт организациябыз бар. Аны болсо СИП панелди болсо атайын өзүбүздүн эме деп коет го, жана добровольный сертификация деп коет го. Добровольный сертификацияга подавать этип, жыл сайын Госстройдун жанакы сертификациялап өткөзгөн эме отдел бар го. Ошол отделине подавать этип, СИП панелди текшертип, шайкештик сертификаты, ошол Канаданын технологиясына жооп береби деген нерсесин өзүбүз ыктыярыбыз менен өзүбүз барып официалдуу түрдө мамлекеттин эмесинен договор түзүп, жыл сайын өтүп жатабыз ал жагын. Анда абдан жакшы. Ал стандарт организациябыз бар да. Анан стандартизация. Азыркы учурда дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, азыркы учурда Кыргызстанда Госстройдун жаңы жетекчилиги билесиз да, аябай мындай чечкиндүү түрдө иштеп жатат. Анан ал жакта дагы Кудай буйрса жаңы технологиялар боюнча баягы эмелерди, сниптерин иштеп чыгабыз деп атышат. Анан өткөндө эле мен ошол өзүнчө бир атайын комиссия түзүлгөн курулуш компанияларынын жетекчилериненчи. Ошол комиссиянын жетекчиси менен да сүйлөшкөндө ал айтты мага, Америкага жакында барам мен. Ошол Америкага барганда, ошо как раз СИП ассоциацияга барам. Ошол жерге барганда Американын СНИП стандартынан ала келип, биз бияктан анан Кыргызстандыкына ылайыкташтырганга аракет кылабыз дешти да. Так что бул СИП панель боюнча бул мен өзүм оюман чыгарып алган нерсе эмес. Жок. Бул дүйнөдөгү бар технология. Канада бүт салып атат, Америкада ушундай салат экен. Бизде деле жаман эмес, канча эме болот да, Кудай сактасын, бардык жерден пока мындай эме жок. Бирок баары ушул элдердин баары тең мындай эч мындай
ойлонбостон ооба ушака шаар гана эметиш үчүн жанагы биздин жанагы айтканыңдын баары Уларбек ошону ишке ашырышың керек. иштеп атабыз. Ооба. Жанагы панелдерди дагы баягы байланыштырып туруш керек да. Туура. Байланыштырып туруп жанагы буруштар менен анан вертикальный включениялар болсо Аха. 4 бурушунан болобу 6 жерден болобу жыгып сейсмикага туруштук бергендей кылыш керек. Туура. Анан сип панелдери үстүндө жанагы бизде пожарный безопасность боюнча да айтылып атпайбы? Ооба. Долго күйөт, анан мындай күйөт, Ооба. менее мындай дегенде ошону дагы элдин багы эмесин арттырып, эмесин багы өзүнүн багы ишеничин Ооба. ошол жактан дагы вообще сип панелдерди мындай күйбөгөндөй кылыш керек. Буюрса аракет кылабыз. Мына мына сиздин сөзүңүзгө аралжы. Вот недавно эле мен жакында эле бир ай өтө элек могул Технониколь компаниясынын заводуна барып келдик. Технониколь компаниясынын заводуна барып, могу сиздин фасадыңызды салып турбайбы? Ошол компаниянын заводуна барып келип, мен ошол заводдун да руководствосуна маселени койдум. Могул Техноникольдордун бар, силердики толь болуп атат. Ушуну максималдуу түрдө күйбөгөндөй кылып дагы мындай жаңы нерселерди иштеп атасыңарбы деп. Анан мисалы бүгүн эле мен офистен азыр эле айтышты. Сиздики мурда потологуңуз гипсокартон жок эле. Азыр гипсокартонду да коштуртуп турсуз. Ошон үчүн да кичине срок азыр 3-4 күнгө созулуп атат, битишүүсүзчү. Ошонун да себеби Какенбайке курулушту түшүнгөн киши катары гипсокартон менен полностью үйдү обшивать этип койгону бул түздөн түз үйдүн өрт коопсуздугуна жакшы бир кепилдик болуп берет дегени да. Өрт коопсуздугу Уларбек, анан еще звукоизоляция, шумоизоляциянын баары тең айтып атышпайбы азыр кээ бирөөлөр ой кыйкырсаң эле баары угула берет. Андай болбойт. Гипсокартондун ортосунда баягы мел бар да атайын. Баягы заводской эметилген. Ал бербейт эч кандай. Үндү дагы. Анан тигинин күйүшүнө дагы эң эме берет. Туруштук берет. Мага өзүңүз билгендей Какенбайке мындай да баарыбыз тең сулуу боло бербейт экенбиз, баарыбыздын боюбуз узун боло бербейт. Ар бир адамдын өзүнүн плюсу, минусу болот го. Ошондой сымал эле ар бир технологиянын дагы өзүнүн плюс минусу болот да. Ал эми сип панелдин негизги минусу бул ошол шумоизоляциясы да. Бирок сиз любой нерсени билесиз го, жана таблицага түзөсүң да, плюсу бул, минусу бул депчи. Ошол бир эле минусу, калгандары болсо почти бүт эле плюс да. Ошон үчүн Какенбайке сизден не деп койчу эле, бизден болбойт деп комментарий жазган клиенттин мындай жарандарга болобу айтып коңузчу ушунда. Биздин бул панелдерибиз деле сип панел деле жакшы. Анткени ал жылуулукту сактайт, тыштагы суукту кирбейт. Ал жагынан даже мен айтар элем, мынакей өзүм дагы 4-5 үйдүкүн көрдүм, кышында да көрдүм. Анткени отопление аз кетет. Затырата. Мына азыр шаарда угуп атпайсызбы? Элитный үйдөгүлөр 28-30 миңден төлөп атабыз десе, квартира биякта анын салыштырмалуу биякта. Мен ушундай үйдү салып алып жашап аткандарды көрүп эметтим да мен. Алардыкына барып атайын анализ эметип көрсөм, эң аз расход отопление экен да. Туура. Эң мына ошондон өзү эле сип панелдин бир жагынан баягы эң жакшы өзүнүн көрсөткүчү. Туура. Анан жана минусу деп атпайбызбы? Минус бар, кичине баягы көптө күйүп кетет деп атабыз. Ошол күйүп кетет дегенди дагы арылыш керек да. Ошондо массовый кетет. Туура. Массовый. Сиз айткандай сыяктуу плюс минустары бар да. Бирок кайра эле мен ушул жерден да баса белгилеп кетейин. Сиз менен сүйлөшүп атасыздар. Биз деле статистиканы карап, анализдеп турабыз да рыноктучу. Мисалы Кыргызстанда, бул да официалдуу маалымат, кааласаңар, статкомго кирип карап көрсөңүздөр болот. Кыргызстанда жылына 4000 үй өрттөнөт да. 4000 үй өрттөнөт. Карачы. 4000 үй деген это анын былтыр эле башка бир компаниялар техника безопасность соблюдать этпей салган үйдөн бир чоң бир кырсык болуп өрттөнүп бир сип панелден үйлөрдөн. Ал эми башка үйлөр бүт эле ошол топурак, бүт эле кирпич үйлөр да. Себеп неде? Себеп өрттүкү бул чоң кокустук,
эми кокустуктан Кудай сактасын, балаңыз случайно пардан өрттөйүшү мүмкүн, кагаз өрттөйүшү мүмкүн. Ал нерседен эч ким өзүн застрахованный, андан Кудайдын да буйругу да. Ал эми негизги бөлүгү 90% учурда бул туура эмес электромонтаж. Ошон үчүн электромонтажга максималдуу түрдө көңүл бурушуңуз керек да. Анан кескенде мага комментарий калтырышат, мына ушул жерде сиз эксперт катары айтып кеттиңизчи. Кирпичтен үйүм өрттөнүп кетсе, мен зато дубалым калат дейт да. Таптакыр өрттөнүп кеткен кирпичтен үйдөн дубалы калса, ошол үйгө кайра жашаса болобу? Болбойт да. Болбойт, конечно. Ошон үчүн Ошондо. өрт айырмасы жок, эмне үй болот экен. Техника безопасностьтин куруп атканда туура караш керек, жана колдонуп атканда туура колдонгонду билиш керек. Эң туура ошол. Анткени дегенде мындай болду да, өткөндө мага бир байкебиз, биздин эле кардарыбыз байке. Мына реалдуу история. Чалат, сен электромонтажың туура эмес курулуп тур, менин светимди өчүрүп жатат деди да. Анан мен байкеге айттым, байке, сиз азыр кичине күтүп туруңуз, сизге электрик балдар барат, эмне себептен светиңиз өчүп атканын түшүндүрүп берет десем, байке мага телефондон наразы болду. Неге сен көрбөй туруп, билбей туруп айтып атасың антип депчи. Мен айттым, байке кичине сабыр кылыңыз, балдар барат, түшүндүрүп берет депчи. Эми караңыз, үйүнө барса, байке бир удлинителди сайган. Ошол удлинителге бүт бытовой техникасын кошуп салган. Ал эми биздин автоматтар болсо, умный автоматтар, сен баягы сечениясына жараша өзүнүн жана колдонулуучу киловаттын колдонбосоң, бул сенин автомат өчүп салат да айтат, сен туура эмес кылып атасың дейт да. Чтоб тиги защита сразу иштейт, токтотуп салат да. И чтоб сенин проводторуң ысып, үйүңдө өрт пайда болбош үчүн да. Өткөндө бир клиенттин үйүндө тоже эмесин суусун туура эмес кошуп коюшкан экен. Үйүндө затоп болуп тур. Үйүндө затоп болгондо свет автомат нымды сезген да, бүт үйдүн баарын өчүп салган. Себеп дегенде адам жердин баары суу болсо, ток болсо, токко тартылып өлбөсүн деп, аны дагы сезген, атайын биз диф автоматтарды коюп атабыз да. Андан тышкары, эгерде сиздин балаңыз случайно илгеркидей болуп жанагы розеткага колун салып алып, бир нерсеге тыгып алса, биздин автоматтар аны да сезет. Сиздин балаңыз токко кол тийгенде автомат светти өчүп салат. Чтоб баягы адам чоң кырсыкка айланып кетпесин. Ошон үчүн дагы бир жолу суранып кетебиз. Баягы туура электромонтаж жасатып, туура колдонгонго көңүл бурсаңыз, үйүңүз сиптен болобу, кирпичтен болобу, топурактан болобу, чоң кырсыктан сак болосуз да. Сактыкка оордук жок. Туура эле.